Энелердин майрамы белек алуу менен башталды. Ар бирине жоолук тапшырылды. Энелерге сый урмат көрсөтүүгө айыл өкмөтүнүн бюджетинен 15 000 сом каралган. Мындан тышкарыдагы айылдын атуулдары, депутаттар жана жеке ишкерлер салымдарын кошту. Биздин Кара Суу айылында жалпы 45 батальоны бар. 6 даңк орден ээлери бар, энелер. Анан тышкары азыр бүгүнкү сыйыбызга 80ден ашкан энелердин баарын чакырып, сый тамак берип, концерт уюштуруп атабыз. Энелерге биз кандай кызмат кылсак да, канча сый урмат кылсак да астык болот да. Ар күн сыйласак астык кылат деп атпайм. Ар күн сыйласак астык кылат. Кара Суу айылындагы энелер күнүнө арналган иш-чарага 80 жаштын тегерегиндеги апалар катышты. Энелердин көңүлүн көтөрүү үчүн мектепте маданий кече уюштурулду. Айылдын таланттары жана бала бакча кызматкерлери өнөрлөрүн көрсөтүштү. Кечедеги ар бир ыр, каалоо тилектер энелерге арналды. Өзүм бул жерге келин болуп келгенден баштап сүттө ар фермасында эмгектенгем. Ал жерден чоң ийгиликтерге жетиштим. Облат советке чейин депутат болдум. Компартиянын 17 съездине делегат болгом. Ошол жакшы. Апалардын майрамын белгилегендерине чоң рахмат. Балдарыбызга рахмат. Балдарыбыз имандуу болсун, ырыстуу болсун, бактылуу болушсун, узак өмүр сүрүшсүн. Биз сыймыктанабыз балдары менен. Мурда болсо ар бири өз-өзү эле үйлөргө алып барып тыштап салышчы, подаркаларын беришип. Азыр болсо маминтип автобус залга атайын чакырып, өзүбүздүн эмгектерибизди баалап, ушундай иш-чараларды колдонуп аткан айыл өкмөтүнө биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Жана ушинтип демөөрчүлүк кылган жалпы эле ушул жердеги иш-чараларга да ыраазыбыз. Күтүүсүз белек, көңүл көтөргөн ыр бийлерден тышкары апаларга сый тамак тартууланды. Энелер бири-бири менен пикир алышып, чер жазышты. Мына ушинтип сыйлаганыңарга рахмат. Бизди сыйласаңар, силерди Кудай сыйласын. Кудай баарын көрүп турду да. Энелерин кандай сыйлап атыр деп, ырдап бердиңер, ырыңарга рахмат. Мындайды билчү эмеспиз, мындай да көрчү эмеспиз. Мына көрүп атыр. Ошол айыл өкмөт ушул өмүр жашасын, бала акырасы менен аман болсун. Мындан тышкары бул күнү Кара Суу айылындагы энелер үчүн волейбол боюнча спорттук мелдеш өткөрүлдү. Белгилей кетсек, энелер күнү жылына май айынын 3-жумасында белгиленет. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас району.